Чоң рахмат, Айгүл. Жакшы сөз болду. Формат кичине башкача болду. Негизи долбоор идея жөнүндө сүйлөштүк. Негизи биз ошол жакка барышыбыз керек болчу, по идее башынан. Бирок балким убагы келгенде дагы ушундай жагын сүйлөшөбүз. Анда эмесе daily күнүмдүк жолугушуу, адаттагыдай ким сүйлөсө ошол улантып баштайт. Жерени долбоору эмне болуп жатат, статусу кандай, эмне иштер кылыш керек, эмне иштер кылынып атат, состояниясы. Жерени долбоору боюнча азыр сайтыбыз жасалып жатат. Кечээ жолугушуу болгон. Сайттын визуалы боюнча талкуу кылып, ушуларды иштеп, контент толтуруп жатабыз азыркы учурда. Анан негизи уже көп баягы экоактивисттер менен да көп дебейм, 2-3 экоактивисттер менен сүйлөшүп, баягы автордук укуктарын да алдык. Алардын контентин чыгарганы, анан биздин баягы сүрөттөрдү койгону Зафер Динчер деген белгилүү баягы фотограф бар Кыргызстанда. Ал жаратылыштарды тартып, Кыргызстан козун тартат. Анын да автордун укугун сурадык, сүрөттөрүн алып сайтка колдонгону. Анан бир Air of KG деген бар экен. Ал байкебиз болсо, баягы панорамага чыгып, Бишкектин абасын ар 4 саат сайын тартып турат экен, сүрөткөчү дрон менен. Ошонун дагы автордук укугун алдык, анын деле контентин сайтка чыгарабыз. Буюрса, ар 4 саат сайын Бишкектин абасы кандай болуп жатат, баягы онлайн карап турсаңыздар болот. Бирок сайтыбыз азырынча баягы демо версиясы боло элек, эми чыга элек, элге жайыла элек. Негизи ошо пландар ушундай, ошолор чыгат. Анан Исмаил Карыпов деген тоже экоактивист бар. Ал менен дагы коллаборация кылганы болобу, кызык болобу деп айтканбыз, сунуш киргизгенбиз. Ал деле макул болгон. Буюрса сайтыбыз бир аз бутунда туруп алгандан кийин сайтты көрсөтүп, идеяларыбызды айтып, акырындан экоактивисттерди, эко уюмдарды, эко кыймылдарды кошо баштайбыз. Азыр ушул жеренеде. Эгерде бирөө катышкысы келип, кызыккандар болсо, жаза берсеңиздер болот, эшигибиз ачык. Дайыма команда менен иштеген негизи жакшы экен. Команда менен иштеп атып, фронтендти дагы WordPress'та үйрөнүп келет экенбиз. Баягы жалгыз дарак токой болбойт дегендей. Эгерде командасы жоктор болсо, же командасы болуп дагы экология боюнча билим алып, өзүнүн салымын кошкусу келгендер болсо, Discordдон жеке катка жазсаңыздар болот, же биздин жерене долбооруна жазсаңыздар болот. Рахмат. Рахмат. Жерене боюнча мен сайтты көрдүм, демонычы. Ар эле кол жетпей атат, кичине жардамдашып көрсөтүп бергенге. Бирок бир аз туура эмес жакка барып атат окшойт. Түстөрү боюнча, анан коюлган блоктору боюнча. Коюлган блоктор структурасы туура эле болду, бирок бир нерсе жетпей атат да. Ошондуктан мен сунушум дизайнер так эле Figma ачкыла. Башка долбоорлордогу кимдин сайты окшошпой атса, Figma ачып атат. Мисалы Кутучадан барып эмесин Figmасын сурап көрсөңөр. Кутуча азыр өзүнүн сайтын, Кутучанын сайты да силердикine окшош да. Силердикиндей кылып жасап көргөн, окшошпой калганда айткам, давайте Figmаны тартып көрөлү. Figmaдан блок бөлүшүп алып, тартып атышат. Бияқта күчтүү дизайнерлер бар эмес да. Кооз болуп атат аябай Figmасы. Сурап көргүлө, ошону Figmасы көрсөтүп көрөлүчү кандай. Анан силер дагы ошондой кылып концепт тапып көрсөңөр болот. Биринчи түстөрдү тандап, жанагы Adobe Colors деген сыяктуу нерселерден түстөрдү, экология боюнча түстөрдү, экология боюнча трендовый түздөрдү тандап, цветтерди тандап, анан ошол цветтерди колдонуп, шапка, боковой панель кылбай, шапка кылып жасап көргүлө. Блокторду кылып, анан эгерде ошол жакшы болсо, ошого ориентировать этип, анан сайтты өзгөртөбүз да. Антпесе WordPress'тин шаблонунда көп мүмкүнчүлүктөр жок экен. Бири-бирине окшош болуп калчудай болуп калат да. Сунуш жерене боюнча. Так, дагы кимде кандай суроолор бар? Көйгөйлөр, статустар?
Анда эмесе мен баштайын. Статустар силердин бар чыгып баштады. Биз чөйрөнү акырындан ачып атабыз. Чөйрөнү акырындан ачып, тааныштарыбызды, досторубузду чакырып баштадык. Биринчи негиздөөчүлөрдүн тааныш достору. Айткандай эле бул бизге негиздөөчүлөргө Айдана менен Тимур кошулду. Аларды күтүп атабыз, качан активдүү болуп жазып башташат, качан достор келип баштайт деп. Анан эмне эле эч ким кирбей атат десе көрсө, биздин ботторубуз иштебей калыптыр. Кошулду деген каналга киргендер көрүнбөйт. Аны кече оңдоп койдум. Приветствие кылып турат, көрүп турасыздар кимдер кирип атат. Анан эмдиги жумадан баштап, скорее всего, социалдык сеттер ачылып баштайт. Бирок официально, чтобы баары силердин досторуңар да кириш үчүн дагы күтө туруш керек болот. Скорее всего, айдын аягына чейин или айдын аяк жагында официально ошо силер баарын ачып, силер досторуңарды чакыргыла деп инвайттарды жөнөтө тургандай кылып жасайбыз. Или сайтта регистрация кылгандарга жөнөтүп, ага чейин даярданып атабыз. Ошондуктан бизге деген кайра Discordко түүлөөлөр кирип туруш керек болуп атат. Чтобы Discord жөн эле малчаңкы болуп отурбастан, анткени көп кишилер немеге чыгып кетип атат да. Телеграмда отурушат, Discordко эми вообще эч ким жазбай калды. Чөйрө иштеш үчүн Discordко дагы жазып туруш керек. Анан биз чөйрө командасы акырын кирип ушул Discordторго неме жазып турабыз. Сообщенияларданчы. Анан силерден суранычы, ошол сообщенияларга жоопторду жазып тургула. Жоопторду ойлонуп, кандай жооп жазсам деп ар кандай жоопторду жазып тургула. Бир аз мындай дискуссия пайда кылып, ойлонуп кантип өзгөртсөм болот. Эгерде силердин каналыңарга неме сөздөр келсе, башка бирөө жооп берет дебей, көргөн киши ошол жоопту жазгыла да. Ким көрсө ошол суроону или кандай бир нерсени, ошого жооп ойлонуп таап жазып көргүлө да. Кандай жооп болбосун жазып көргүлө. Бул биринчиден өзүңөрдүн жана коммуникативный навыктарыңарды өзгөртөт. Коммуникацияга барганга аракет кыласыңар. Потребительскийден кетип, созидательный жагыначы. Албетте мен чакырган жокмун, кечке Discord'да чогулуп, кечке Discord'да карап отура бербей эле качан суроолор келет, качан жооп берем депчи. Жөн эле эгерде кимде ким көрүп калса, во-первых, суроону көрүп калса, жооп берип туруп, хорошо чыгып кете бергиле да. Чыгып кетип, өзүңөрдүн иштериңди жаза бергиле, анан кайра кирип, суроо көрүп калса, кайра келип жооп берип. Ошондой движейкаларды көргөндөн кийин башкалар дагы чакырган адамдар көрөт, бул жак мертвый эмес экен, бул жакта кыймыл бар экен. Анткени мен уже 2-3 кишини чакырдым. Эки жумадан баштап ар кандай презентацияларды жасап баштайбыз да. Айдана менен Тимур келгенден таанышкан соң ар кандай жолугушууларды жасап баштайбыз, ар кандай кызыктуу адамдарды чакырып баштайбыз. Кайра эле силерге керектүү эле бизге общий керектүү бир билимдер менен бөлүшүп алыш үчүн. Бир кызыктуу долбоор, бир кызыктуу спикер келет, неме жөнүндө айтып берет. LinkedIn'ди кантип оформить этиш керек, или LinkedIn кантип ачыш керек, или резюме кантип жазыш керек, кандай сөздөрдү кошуш керек, кантип жумуш табыш керек деген сыяктуу нерселерди. Менин оюмча силерге ошол нерсе аябай керек болуш керек. Анан биздин долбоор жазып аткан адамдардын дагы проекттерин келип таанышып, ошол проекттер жөнүндө мен эмес, менден башка ошол партнерлор айтып берет аткан жолугушуулар болот. Бул чөйрө жөнүндө маалымат силерге. Башкача суроолор болсо берсеңиздер болот. Canım. Canım benim. Peki.
Son. Şu menен anda büttü. Kaçkanыңар üçün çoң рахмат. Чаттарды окудум. Кызыктуу фидбектер экен. Күнүңөр жакшы өтсүн. Анан дальше уже иштей берели. Барыңарга ийгилик.